Урматтуу кардарлар, микрофинансалык инвесткор компания аркылуу сиз каалаган автомашинаны мөөнөтү 3 жылга чейин, суммасы 3 миллионго чейин биз аркылуу алсаңыздар болот. Инвесткор компания аркылуу каалаган машинени тандап алыңыздар. Алыстан жакындан көрүп аткан биздин мекендештерге жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейс каналы өз видеолорун тартууну улантууда. Ош шаарында Жапалак унаа базарынан бүгүн 17 сентябрь 2023 жыл аптагүнгө жекшемби навесасында унааларды көрсөтүп кетебиз. Ушул унаадан баштаса Kia K7 заводской газда 2018 жылы чыгарылган кыймылдаткычын көлөмү 3 куб газ дедик. 551 86 86 44 номеринде. $20.000 баасы. Отуруштардын жылытуусу жана вентиляциясы айдоочуда бар. Алдыңкы жүргүнчүдө жылытуу, рулунда жылытуу, автохол, драйв мод, камера, монитор, круиз контроль. Бар Kia K7'de. Chevrolet Trax. Trax kança болуп атат экен? 15.000 бе? $15.000. ...2019 1.4 турбина бар. Есім байланыш номері 554 10 14 14 номерінде. Honda Jazz 2008 1.4 850.000 сом. Коробка механика. Комплектация максималдуу, бир зоналуу климат, 4 айнектен электро көтөрүштү. Стоптору да алмашылган, светодиодтуу. Партрониктер, кепкасы, ошол спойлер, стоп сигналы менен турат. Chevrolet Malibu 2 2018 1.5 автомат $14.500 айтылыш баасы. Görünüşü. Son bir көрсөтүп болуп, круиз контроль, электроручник, монитор. Бул ошондо коробка робот болуп калабы? Антизанос, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, баскычы бар экен. Кореядан келген машинеден ишек сынап турасыңбы? Машинени VN-код боюнча текшерип ал. Чындап канча чакырым жүрүп койгонун машина чекиткейчи сайтынан 250 сомго билип ал. Honda Accord 2016 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.4. Есим байланыш номери 556 12 01 01. $21.000 айтылыш баасы. Аркасынан санарлар бар, дискалар ушундай. Ачкысыз кирүү. Салон бир көрсөтүп коелу. Старт, стоп. Климат контроль. Hyundai Avante 6 рестайлинг. свеж перегондо атат. 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 автомат. Бензин бе? Бензин экен. 5 километрде Каптавачтан шаарга караган 220 монитор, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, жол чейин ичинде жүрүү, адаптивдүү круиз контроль, добуш менен башкаруу, электро жылдыргычтарда. Машина жолдорунда каралган 0778 98
89 23 Kaç yıl telefon nesi ekan? numerlerine çalыңыздар достор. Кайра кайталайын. Bası 21 bin Басы 2 миллион Ha, 17 bin dolar. 537 кесе 5 километрде жайгашкан. 0778 98 89 Жақта Santa Fe'ler турат. Santa Fe'ler sizlerden emas mı? Дагы бир жолу кең сай массивинен алып Иелери көрүнбөйт. сатылат. Баларда жазылган эмес. Шундай Алмашу жолдору Катар-катарынан турушат. бар. Аныкан 0771 09 94 94 телефон номерлерине. Моğun bası жазылып турат экен, көрсөтүп коеюн. Santa Fe 2018 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб 34 миң чуркаган 28 миң 500 доллар. Сатылат жылы 2009 жылы чыгарылган. Объемы 1.3 түсү күмүш түсү. Абалы өтө жакшы, ремонттуу эмес, баасы келишим баада. 75 44 50 66. Так, эми бул жакта дагы унаалар турат өзү. Эгерде кимде ким күрөш жоготкон болсо, анда радио изелдин имаратында BMW 5-серияны көрсөтөйүн. Ош шаарына караштуу Кеңеш айылдын борборундагы 218 Адаптивдүү LED оптикалары 3 комнаталуу 2018 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб. BMW-ны качада атаса? 34 миң доллар. Кандайсың? Иштер жакшыбы? Кудайга шүгүр. 34 миң доллар. Кореяданбы? Корея. Бензин. Старт, стоп, мынандай санариптүү приборный панели, мультируль, электроручник, спорт, эко, комфорт режимдерге которуу, коробка, чыгып бара жаткандашылар автомат астына келгенде автотүгүн жаратып коюлат. Malibu 2, Chevrolet Malibu 2. Андан сырткары тазалыкты сактайды. 2017 кыймылдаткыч көлөмү 1.5 12.800 доллар. Документтериңиздерге эhtiyat болуңуздар. Американец ба бу? Карфаксы таза дейт. Американец экен. Санко Сити деп. Ошол автосалондан чыгарылган окшойт. Палисайдпы? Бул жакта Hyundai Palisade. Каллиграф па? Комплектация каллиграф. Так, бул жакта электроручник, көрдүңүздөр, жол ичинде жүрүү, адаптивдүү круиз контроль. Чуркаганы вообще аз го, 5727 гана километр. Так, салон көрүңүздөр, каллиграфы да ушундай болот. Бордо, панорама люктар. Жакшынакай сонун жол тандабас. 2021 жылы чыгарылган 2.2 кыймылдаткычын көлөмү дизель. Есин байланыш номери 551 55 55 47. Басы канча болду эми? 51 миң доллар. Болду. Саната, Саната 10 миң доллар кеми бар дейт. Бензин. 2011 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Неме? Автомат. Панорама люк. Отуруштан жылытуусу 2 позицияда, электро жылдыргычтарда, мультируль. Жакшы. Булчу кажет силерки? 29 миң алчасы. 29 миң. Бензин экен да, жакшы. Kia K7 2019 жылы чыгарылган. LED оптикаларда алдынан партрониктер бар. Хром дискаларда 2.5 бензин. Панорама люк.
ачкычсыз кирүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу. Өзү заводской планшет монитору, электропардалар, автохол, драйв мод. Жана дагы бир мал жерде баскычты байкап атам. Бул эмне экен? Эмне болду экен мага? Ушул кызык болуп атат. Билгендер комментарийге жазып коюңуздар, мындай жакыныраак кылып көрсөтүп коеюн. Эмне функциясы экен? Анан кийин беспроводная зарядка да кармайт, USB бар. Климатта чуркаганы 105 000 километр экен. Басы 27 000 беле? 29. 29 000 доллар. Kia Sportage. Benzin. Benzin ekan. 2019. Bir altı çurkagаны 70 000 kilometre Европадан ekan. 19.999 dollar, 20 000 dollar daha dep koyuldu. Тоодон түшүү жардамчысы, электроручник, драйв мод. Отургучтары деле кожа экен. Фаркоп дагы бар. Oldu. Свежий келген жазды. Jazz, aha. Jazz свежий келген, растаможка болгон, оформление болду элек дейт. Ушундай растаможкасы кымбатыраак төлөнүп алып келип атышат. Жылы эски болгондо дагы Германиядан дейт. 2000 канча болуп калды жылы? 2006. Коробка вариатор. Салон көрсөтөйүн. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, бир зоналуу климат. Парктрониктери бар. Пробеги канча болуп калган? Пробеги 186 оригинал. 186 000 километр Майлар оригинал. алмашкан, фильтрлери алмашкан. Майлары алмашылган, фильтр дагы, коробка майы да алмашкан дейт. Басы канча болду? 11800. 11800 доллар. Аркылары. Кайсыл мыналарбы? Мыналар полный. Так, Kia K3 экен, а? Кореядан бензин. Bunun баасы канча болду? Басы 17000. 17 000 доллар. 86 000 пробеги. 21. 1.6. 86 000 километр чуркаган дейт. Так, көрсөтүп болду. Жолсуздугун ичинде жүрүү. Ondan keyin tak Sorento ekan, Kia Sorento. Sorento жаңы кузовунда 2021 жылы чыгарылган 360 градус камера бар, сонарлар, дискалары да хромдо. 2-2 кыймылдаткычтын көлөмү чуркаганы 51 000 километр. Ошондо Nobles окшойт, а? Nobles комплектация экен. Адаптивдүү круиз контроль, чоң монитор, 3 зоналуу климат. Көрүп коюңуздар, отуруштардын 2 режимде памяти, музыкасы жөнөкөй экен. Өзүнүн эле заводской фирмасынан. Бул дагы? Айтмакчы Sorento канча болду? Бул 38 000. 38 000 доллар. Анан Santa Fe 01 телефон номерлерine 4 семейместный. 4 ВД 7 орунду. 2019. Көрүңүздар. Бунун баасы канча болду? 28 000 доллар. Болду. Бул канча болуп атат? 2021. Santa Fe 21 бул. Бул уже ресайлинг экен, а? Ресторан 41 000 акчасы. 41 000 доллар мындай Santa Fe. 27 000 километр чуркаган экен. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Дагы бир номерин кайталап кете берейин. Ушул азыркы көрүнгөн, көрсөткөн бардык унаалардын эси бир эле 551 55 47 номеринде.
көрсөтүп о комплектация бunda да жакшы, адаптивдүү круиз контроль, айдоочунун жардамчысы баскычы, электро жылдыргычтар да отургучтары ушундай көрүнүштө. Так, бул бензин экен, а? Буну Бул бензин, көрсөттүк. Бензин редкий болобу эле? Редкий болот. Канча деп атасыңар буну? Буну 28 болот. 28 000 доллар. Родная краска дейт, Санта-Фе. 2019 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Мына ушундай. Toyota Camry 55 кузов, Кореядан алып келинген, свежий перегон, парктрониктер. Таза японец бу, 2017 кыймылдаткычын көлөмү 2.5. Баасы канча болду? 22,5 миң доллар. Гибрид эмес, а бу? Бензин, таза бензин экен. Мынакей ушинтип биз да бул видеобузду жыйынтыктай берели. Кызык болду деп ойлоймун. Дагы да суроолор пайда болсо, сунуштар болсо, комментарийге жазып калтырып коериңиздер. Лайк басып, каналга жазылганча.